Экинчи класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз жыл мезгилдери. Мезгилдерине кыш, жаз, жай, күз кирет. Ар бир жыл мезгилинде 3 ай бар жана өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кыш мезгили. Кыш мезгилине декабрь, январь, февраль айлары кирет. Кышында кар жайт жана айлана апапакай болуп көрүнөт. Кышкысын күн суук болот. Элдер үйлөрүнө от жагышат жана жылуу кийимдерин кийишет. Ал эми балдар эшикке чыгып, кардан аяз киши жасашат. Чана, лыжа, коньки тээп ойношот. Кыш мезгилинен кийин жаз мезгили келет. Жаз мезгили өзүңөр билгендей абдан кооз мезгилдердин бири. Анткени бак-дарактар бүрдөп, гүл ача баштайт. Жаз мезгилине март, апрель, май айлары кирет. Баягы кыштата жааган карлар эрип, көлчүккө, сууга айланат. Канаттуу куштар учуп келе баштайт. Балдар аларга уя жасашат. Ошондой эле айлананы көрктөндүрүү иштери жүрүп, жаңы бактар, көчөттөр тигиле баштайт. Күн уламдан улам ысып отуруп, андан кийин жай мезгили келет. Жай айларына июнь, июль, август айлары кирет. Жай мезгили өзгөчө кооз, анткени айлананын баары тең кызыл-тазыл гүлдөргө оронот. Күн абдан ысыйт. Балдар каникулга тарашат жана эшикте өзлөрү каалаган оюндары менен алек болушат. Элдердин көбү көлгө эс алууга барышат. Сууга түшүшөт балдар жана балык кармашат. Жай айы эң кооз, көңүлдүү айлардын бири. Күз мезгили. Күз айларына сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Күзүндө айлана алтынга окшоп сапсары болот. Дарактын жалбырактары сары түскө боелот. Ошондой эле жазында айдаган жер жемиш, жашылчанын баары тең бышат. Күз айы берекелүү ай деп аташат. Элдер түшүмгө маарып, алма, өрүк жана башка жер жемиштерин жыйнап алышат жана кышкыга шире, компот, салат жана башка азыктарын камдашат. Күз айы токчулуктун, берекенин айы болуп эсептелет. Эми балдар дептериңерди алып чыгып, тапшырмаларды аткарууга киришели. Биринчи тапшырма китебибиздеги 4-көнүгүү. Берилген сүйлөмдөрдү кыргызчага которуп жазабыз. Ал эми экинчи тапшырмада 4 мезгилге ылайык келген 3 гана сөз жазабыз. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.